Келиңиздер анда уланталы. Записти көрө тургандар да болот бул жакта. Так, мен организатор экенмин да. Так, барыңыздар коюп атасыздар, Пожалуйста, барыңыздар, микрофондоруңуздарды өчүрүп коюңуздар. Эгерде суроо болсо, микрофондоруңуздарды күйгүзүп берсеңиздер болот. Мен биринчи сиздерге айтып кетейин да. Айтып берейин, андан кийин анан сурооңуздарды бересиздер. Жогоруда тренажер боюнча Элина менеджерден сурооңуздарга жооп алдыңыздар. Бирок мен да бир аз кошумчалап кетейин тренажер курсу боюнча да. Тренажер курсу боюнча жана айтып атпайсыздарбы? Балам неберем мектепке барбай атат. Кичинекей кезинде апасы таштап кеткен, анан оору апасыныкына окшош экен, да. Бул суроолордун бардыгына чындап айтканда биздин сатуу менеджерлери сиздер жооп бере аласыздарбы, жооп бере албайсыздарбы билбейм. Себеби дегенде эгерде сиздер биздин методиканы жакшылап, мисалы жок эле дегенде трансформация курсун окубасаңыздар, мындай суроолордун жообун таппайсыздар. Бул жака комментарийге дагы жазып атпайсыздарбы? Мен клиенттин болун тапкыча эле уже отказ кылып атат деп да. Эмнеге? Анткени чындыгында сиздер болун тапкан жоксуздар жана клиенттин суроосуна жооп бере алган жоксуздар. Алар уже сиздердин неуверенно деп башка нерсени айтып баштаганда эле уже алар кой, булар билбейт экен деп эле мындайча айтканда менеджерлер сиздер биздин лицобуздарсыздар да. Анткени сиздер аркылуу келет биздин курстарга да. Анткени сатуу менеджерлери именно сиздерсиздер. Ошон үчүн сиздер биринчи кезекте жашоо өзөгүн же жашоо өзөгү 1000 сомдук курс. Себеби дегенде былтыр биз аябай сатуу менеджерлерин жашоо өзөгүнө акысыз белек кылып кошконбуз. Ушул курстарды өзүңүздөр кызыгышыңыздар керек да. Эмне интересно ал жакта кандай болуп бар экен деп. Жок эле дегенде YouTube'да бизде бесплатный сабактар бар. Ошол жакты көрүшүңүздөр керек. Эгерде чындыгында бул методиканы сата турган болсоңор, анда сөзсүз түрдө жок эле дегенде түшүнүп алышыңыздар керек. Диагностика эмне, разбор эмне, аларды билбей туруп сиздер клиентке жеткире албайсыздар. Ушундай учурлар болгондо мен сиздин сурооңузду тактап жооп берем деп же кураторлорго же кайра байланышам дейсиздер, же, конечно, эгерде андай адамдын бойлун таппасаңыздар, конечно, кураторго жөнөтүшүңүздөр керек, чтоб клиентти жоготпош үчүн да. Анан азыркыдай келинимдин баласы ушинтип кеткен, анан ооруп калды, анан мектепке барбай атат, анан оору дагы ушундай суроолорду бергенде жооп бере албасаңыздар да, демек бул жерде эмне менен иштеш керек? Конечно, бизде азыр трансформация курсу берилбей эле турат. Трансформация курсу азыркы учурда жок. Сиздерге азыркы учурда сунуштап аткан курс бул тренажер курсу жана талдоо чебери курсу да. Демек, сиздер эч качан клиенттин акчасы жок. Бул 150 миңге сатып ала албайт. 150 миңдик курс кымбат. Мен андан көрө бул клиентке же тренажерду сунуштайын, же муну сунуштайын эмес. Сиздер как вариант дайыма клиентке сунуш тандоо беришиңиздер керек. Мисалы, эгерде сиз тренажер курсуна келе турган болсоңуз, ал жакта сиздерге трансформация курсунун 3 закону берилет. Эмнеге берилет? 3 закондо сиздер энергиянын туура кетиши менен иштейсиздер. Лоялдуулук. Апасы кандай болуп ооруса, баласы дагы ошондой болуп ооруп атат да. Уже трансформацияда лоялдуулук закону кошо берилет. Сиздер өзүңүздөр лоялдуулук эмне экенин түшүнөсүздөрбү? Иерархия эмне экенин түшүнөсүздөрбү, билесиздерби? Себеби дегенде адамдын бир эле айтып аткан сөзүнөн причина каякта экенин, мисалы, мастерлер, кураторлор дароо билишет. Эмнеге? Алар анткени курсту окуган. Мисалы, сиздер айтып атасыздар, клиенттердин суроосун берип атасыздар, мен уже эле бул жактан отуруп эле ал клиентке эмне деп жооп бериш керек. Уже мен жообун билем автоматтык түрдө. Мен көзүм ачык же башка же шаман дагы башка толтура нерселер айтып атышат. Нет, мен болгону билимим бар. Ошол адамдын ар бир айтып аткан сөзүндө боль бар. Аны сиздер эгерде билимиңиздер болсо дароо табасыздар. Дароо жооп бере аласыздар. Мисалы, врачтарга барып, ичим ооруду. Эмне болду? Кустумбу? Кустум. Туалетке бардыңбы? Да, бир күнчө кечке бардым, же барган жокмун дегенде эле алар уже
диагнозду примерно кое алышат адамдын айтып аткан симптомунан. Ошол сыяктуу эле психологияда деле адамдын сүйлөп аткан сөзүнөн эле уже диагнозду примерно коюп койсо болот. Кайсы жактан эмне менен иштеш керек деп да. Ошон үчүн сиздерге айтарым, клиент келдиби? Мисалы, алайымдын аты мисалы Мырзайым болсун да. Мырзайым, мен сиздин сурооңузду уктум. Бул жерде азыр сизге жардам бере турган биздин тренажер курсу жана талдоо курсу сунушталып жатат. 1-майда башталат. Бул жерде сиздин каалооңуз. Кааласаңыз тренажер курсуна келсеңиз болот. Кааласаңыз талдоо чеберине келсеңиз болот. Тренажер курсу 17.000 сом, талдоо чебери 150.000 сом деп туруп, анан кийин курстун айырмачылыктарын. Ал айым тренажер курсунда дагы өзүнүн бөлүмү менен иштейт. Анткени ал жакта кураторлор бар, по-любому жардам берет. Мен бармын, суроо беришет, Заткан Жусупова бар. Сизди колдой турган ал жакта куратор бар. Сурооңузга сөзсүз түрдө жооп аласыз жана трансформация дагы аласыз. Анткени сиздин өзүңүз менен иштей турган 84 тренажер берилет. И лоялдуулук менен да иштесеңиз болот. Тренажердо лоялдуулук менен, иерархия менен, балаңыздын бөлүмү менен, небереңиздин бөлүмү менен эмне үчүн сабакка баргысы келип атат, терең иштей аласыз. Ал эми талдоо чеберине келсеңиз, ал жакта сиз балаңызга, өзүңүзгө, небереңизге разбор кыла аласыз. Алар аркылуу эми сиз өзүңүз менен иштеп жатып эле трансформация боло бересиз и балдарыңыздын жашоосу, неберелериңиздин жашоосу өзгөрө берет. Эмнеге? Анткени сиздин балаңыз, сиздин небереңиз, ал сиздин ички дүйнөңүздөгү боль, сиздин күзгүңүз деп клиентке дайыма тандоо беребиз. Биз эч качан кой талдоо чебери кымбат, ал сатып ала албайт деп атабызбы да? Мисалы клиенттер сиздерге айтып атасыңар да, кымбат деп атат. Клиенттердин баардыгы эле кымбат деп атат. Демек силер өзүңөр 17.000 сомго тренажерду сатып алганга өзүңөр уруксат бербейсиңер. Же өзүңөр мага зачем мунун кереги бар деп ойлойсуңар. Клиенттер дагы чындап айтканда силердин күзгүңөр кыздар. Кымбатпы, мисалы талдоо чеберин ойлойсуңар. 150.000 сомго да сабак сатып алабы? Кандай ненормальный сатып алат? Мен анткени өзүм дагы ошол учурда, бир учурда жашагам. 150.000 сатып алып, зачем кереги бар деп ойлойсуңар. И ошону айтышыңар керек. Силерге андайлар клиенттер көп айтат. 150.000 сом өтө кымбат экен. Заткан Жусупова аччы жинде болуп калыптыр ал. Эмнесине 150.000 сомду сатып атат? Силер вообще потеряли там, уятыңар жок экен. Толтура нерсени айтышым керек. Эмне берет экенсиңер аларга? Эмнеге? Анткени өзүңүз билесиз, биздин бала менен болгон мамиле, күйөөбүз менен болгон мамиле, ден соолугубуздагы түрдүү каалоо, биздин бизнестеги каалоолорубуздун баардыгы баасыз, алардын эч кандай баасы жок. Эгерде сиз 150.000 сомго сатып алсаңыз талдоо чеберин, жашооңузда сиз ар бир разбор жасап отуруп эле, өзүңүзгө разбор жасап отуруп, же башкаларга разбор жасап отуруп, сиз 150.000 сомдук эмес, сиз 1 жылда 5 миллиондук результат жарата аласыз. Акча да тапсаңыз болот. Ички дүйнөңүздө результат болот. Ден соолугуңузда, балдар менен болгон мамиледе, үй бүлөдөгү мамиледе, үй бүлөнү сактап калуу бул өзү эле канча сомдук результат. Сиз өзүңүз ойлонуп көрүңүзчү. Сиз ушундай мисалы көйгөйүн биринчи айтат да, ал кечке айтат, мен күйөөм менен ушинтип, анан кайненем ушинтип, анан балам ушинтип, анан ооруп калып. Эми элестетиңиз, ошонун баардыгынан бүт плюс жака результат алдыңыз. Сиз ошондой результатыңызды канча сомго баалайсыз? 10.000 сомго, там 100.000 сомго дегендер болот. Демек сиз өзүңүзгө ошол акча келишине уруксат бере албайсыз. 150.000 сомду бирөөгө бербеген адам, бергиси келбеген адам на самом деле өзүнө 150.000 сом келгенге уруксат бербеген адам, кыздар. 150.000 сомду бирөөгө бербеген акча адам өзүнө 150.000 сомго келгенге эч качан уруксат бербейт. Мындайча айтканда, биз көрө албаган бизде программа бар кыргыздарда да. Бирөөнүн үй, машина алганын көрө албайбы? Демек ал адам өзүнө үй, өзүнө машина келгенге уруксат бербейт. А на самом деле адамдардын баардыгы чөйрө. Бул ким? Мен өзүммүн. Просто эле ме бизди тигиге, бул деп сыртка көздөй багытты айта берет. Түшүндүңүздөр да? Баардык суроого жооп тапса болот. Бирок ал үчүн эмне керек? Жок дегенде маалымат алгыла, YouTube'дан көргүлө. Көрө бергиле. Бизде мисалы толтура YouTube'дан сабактарды көрүп, трансформация болуп, ошол жактан эле результат жаратып түшүнгөндөр бар. Курсу сатып алгыла, силер да акча иштегиңер келип атабы? Мисалы 17.000 сомго сатып алсаңар, силер 17.000 сомго сатып алып, курсту өзүңөр менен чындыгында иштей турган болсоңор, силер 17.000 сом эмес, 50.000ден өйдө целиңерге жараша, максатыңарга жараша иштей аласыңар.
Мен силерге курс сатуу максатында эмес, силер акча табасыңар, мамилеңерди өзгөртөсүңөр да. Силер балким доказательство болушу мүмкүн да, өзүңөрдүн блогторуңар менен иштейсиңер. Ошол эле учурда элге дагы сата аласыңар, баалуулугун жеткире аласыңар деген максат айтып атам да. Түшүндүк да. Анан талдоо чебери боюнча дагы жооп берип коеюн. Бизде талдоо чебери боюнча бүгүн Кундуз Таштанова экөөбүз сүйлөшүп отуруп, эң сонун мүмкүнчүлүктөрдү берели деп чечтик да. Талдоо чебери өзүңөр билгендей эле 150 000 сом да. Көпчүлүк айымдар айтып атат, 150 000 сом бул кымбат. Анткени алар 150 000 сомдун баалуулугун көрбөй атат. Силер дагы жеткире албай жатышыңар мүмкүн. Талдоо чеберине келген адам именно ушул потокто гана бизнес разбор деген дагы 150 000 сом турган биринчи кезекте сабакты алат. Белеке, элестеткиле. 150 000 сомдук сабакты талдоо чеберин сатып алып, дагы 150 000 сомдук сабакты белеке алат. Мындайча айтканда 300 000 сомдук сабакты 150 сомго алат. Бул бир. Экинчи, 2 сертификат алат. Бир эмес, 2 сертификат алат. Ошону жазып алгыла. Прямо ар бирин ушинтип айтып чыгышыңар керек. Анан ал сабакты гана окуп койбостон, ал өзүнө разбор жасаганды үйрөнөт жана клиенттерге разбор жасап баштайт. Кундуздун жөн эле талдоо чеберин үйрөнүп эле кетип калбастан, Кундуздун SMM сатуу курсун алат. 2 жумада бирден Кундуз кантип Инстаграмга чыкканды айтып берет. 5 000 сомдон өзүнүн разборлорун элдерге сатып баштайт. Мисалы, бизде талдоо чеберинде окуган кыздар уже 100 000 сомдон андан өдө акча иштеген кыздар уже көп болуп баштады. Айлыкка иштегендер деле уже 100 000 сомдон өдө чыга алып башташты. Эмнеге? Анткени алар өздөрүнүн бул жактагы блогтору менен талдоонун жардамы менен иштеп атат. Разбор кылып атышат. Эмне үчүн мен акча тапканга өзүм уруксат бербей атам? Эмне үчүн мен үй бүлө менен мондай болуп атам? Эмне үчүн менин балам мындай проблема болуп атат? Эмне үчүн менин ден соолугумда эмне үчүн менин балам ооруп атат деген толтура суроолордун бардыгына эмне үчүн деп же негатив болуп, же жертва болуп отургандын ордуна дароо фигураны алат, группанын ичинде кыздар давай разбор кылалы, менде ушундай проблема болуп атат дейт. Дароо разбор жасайт да, ошол момент чечет. Эч кимди күнөөлөбөйт. Жашоодо проблема эмне болсо кабыл алат, сразу разбор кылат, жеңет. Мындайча айтканда, талдоонун жардамы менен любой адам максатына жете турган узун жолду кыскартат, тездетет. Мисалы, мен үй алам дей турган болсом, 10 жылда жете турган болсом, талдоону жасасам, мен 1 жылда алышым мүмкүн, 2 жылда алышым мүмкүн, 1 айдан кийин эле алышым мүмкүн. Ден соолугумда проблема болуп аткан болсо да, мен 10 жыл оорушум мүмкүн. Эгерде разбор кылсам, мен 1 жылда айыгышым мүмкүн. 1 айда айып кетишим мүмкүн. Узун жолду кыскартат, энергияны экономдойт. Элестеткиле, мен разбор кыла турган болсом, мисалы, мен өзүңөр билесиңер да, ажырашам деп жашап жүргөнмүн да. Эгерде мен разбор кылбасам, элестеткиле, азыркы учурда мен эмне болмокмун? Ажырашмакмын, балдарым бир жакта, мен бир жакта, жанталашып иштемекмин, фокусумдун баарын акчага коймокмун, балдарымды жемекмин, атаңар жаман, мен укмушмун, мен тигиндеймин. Мен өзүмдүн эле жашоомду эмес, мен балдарымдын жашоосун талкаламакмын, кыздар. Мен именно үй бүлөмдү сактап калам деп мамиледи эле сактаган үчүн, Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө биринчи кезекте жолдошум менен мамилем жакшы. Ошол эле учурда балдарымды күнөөлөбөй, үй бүлөдөгү тынчтыкты сактадым. Балдарымды жакшы көрө алдым, мындайча айтканда, балдарымдын эртеңки келечегине эне катары, аң сезимдүү эне катары келечегине жылуу сезимдерди, жакшы программаларды бергенге салымымды кошо алдым. Бул канча сом турат? Айткылачы, ушул балдардын 3 баланын эртеңки келечегиндеги жан дүйнөсүндөгү ишенимди, бактылуулукту, түрдүү блокторду жок кылган канча сом турат? Ар бир бала менен иштегенде элестеткиле. Бул 150 000 турабы? Менимче чексиз турат булар. Баланын ден соолугу, да? Өзүмдүн ден соолугум, мамиле, толтура нерселер бар да жашоодо иштей турган. Ошонун бардыгына эч кимден көз карандысыз иштей алат. Бул 150 000 сомдук талдоо чебери. Ошол эле учурда башкаларга жардам берет. Ушундай баалуулуктар жеткирсеңер болот. Мисалы, силер азыр 150 000 сомдук талдоо чеберин баалай алдыңарбы? Ким канчага баалады? Жазгылачы бул жака комментарийге.
академиянын сабактарына, академиянын өзүнөн инна Шиновадан официалдуу түрдө мен атайын уруксат алып, жашырынып алып саткан жокмун эч кимден. Мына алгыла, бергиле деген уруксатын алып алып, жүзүм жарык сатып атам. Анткени менин каалаганым ушул методиканы эл алсын, жетсин, түшүнсүн, өзөгү менен иштеп тапсын, жашоосунда өмүр бою жертва болуп жашабасын деген максат менен биринчи кезекте менин максатым ушул болгон. И ошол максатым Кудайга шүгүр аткарылып атат. Анан биз дагы экинчи мүмкүнчүлүк берүү максатын алдыга койдук. Ал кандай? Ал талдоо чебери 60.000 сом. Эгерде дароо төлөйм, мен сразу төлөйм десе, анда 50.000 сомго төлөсө болот. Бул экинчи вариант. Кымбат дегендерге ушул вариантты сунуш кылсаңыздар болот. Бирок 50.000 сомдук, то есть эгерде дароо төлөйм десе 50.000, а так 60.000 сомдук талдоо чебери эмнеси менен өзгөчөлөнөт. Ал жакта эч кандай сертификат албайт. Инна Тиляшинованын академиянын сабактарына доступ берилбейт. Менин талдоо чебери курсума доступ берилет. Мен ал жакта жума сайын суроо жооп кылып турам 2 сааттан. Кураторлор менен иштешет. Кураторлор менен разбор жасаганды үйрөнөт, өзүнө разбор жасаганды, балдарына разбор жасаганды үйрөнөт. Үй бүлөсүнө өзү үчүн гана разбор жасаганды үйрөнөт, өзүнө өзү мастер болот. Мындайча айтканда, эч кимден көз каранды болбойт, эч кандай мастерге барбайт, группанын ичинде эле өзү жасай берет. Сертификат албайт, эч кандай укугу болбойт. Ал только өзү менен гана иштей берет, но эң башкысы диагностика жасаганда, разбор жасаганды үйрөнөт жана менин талдоо чебери, бир гана талдоо чебери курсума доступ алат. Мындайча айтканда, талдоо жасаганды үйрөнөт. Жана бул жерде бир плюсу бар, ал кийинки сексуалити курсуна академияга 150.000 сомдук курска катыша алат. Бир өзгөчөлүгү ошол жакта. Катыша алат. Ал жакта сертификат берилет да. Сексуалити курсунда 4 сертификат алат. Билесиңер да, сексуалити курсунда талдоо чеберинин сертификатын алат. Бул ушул потокто гана. А кийинки потокто уже мастер про, талдоо чебери, кийинкиде мында сексуалити курсуна келгендер сексуалити, талдоо чебери, бизнес разбор и myself 4 курска доступ алат. 4 сертификат алат. А кийинки, мисалы, азыр талдоо чебери 50.000 сомдук окуса, кийинки сексуалитиге келе турган болсо, ал жакта мастер про, мастер разборов, сексуалити, myself 4 сертификат алат. Тоже мүмкүнчүлүк болот. Эгерде жагып, өзүнө разбор кылып, вау, түшүндүм, сонун экен, мен эми элге жардам бергим келет деп өзү менен иштеп, мисалы да, биздин кийинки талдоо чебери только күздө болот. Билбейм кайсы айда, может октябрь, может ноябрь болот. Ошондо сексуалитиге келсе болот. Азыр талдоо чеберин окуп ал. Но эч кимге 60.000 сомдук талдоо чеберинде эч кимге разбор жасай албайт. Эч кандай акча тапканга мүмкүнчүлүгү жок. Только өзү разбор кылат. Группанын ичинде кыздар бири-бирине разбор кылышат. Ал жакта мисалы бир группада 10 адам боло турган болсо, 10 адам бири-бирине разбор кыла алат. Бул өзүм үчүн иштегим келет, разборду үйрөнгүм келет. Өзүмдүн түрдүү азыркы айтып аткан мисалы балам, неберем, кызым, келиним, ден соолугум, бизнесим дегендер бар да. Бизнес дегенде в смысле акча менен, карызым бар, тигин ишим керек, бул менен иштешим керек. Канча сабактарды окудум, эч кандай результат жарата албай атам. А разбордун жардамы менен диагностика кылып, разбор кылып, өзү менен иштеш керек. Себеби дегенде, мен өзүм биринчи кезекте талдоо чеберин окуганымда өзүм менен жарым жыл бою өзүм менен иштегем. Туура диагностика, разборлорду бир туугандарыма кылып жүргөмүн, бирок биринчи кезекте өзүмдөгү болдор менен иштегем. Өзүмдөгү болдорду көрүп, кандай болдор менен жашап жүргөнүмдү түшүнгөндөн кийин, мага окшогон толтур адамдар боль менен, блог менен жашап жүргөнүн көргөндөн кийин, анан ошондо мен кыялданып баштагам. Мага окшогон айымдар көп да.
Мага окшогон жертвалар көп да, мага окшогон өзүнө ой мен аппакмын, мен укмушмун, таптазамын, мен эле укмушмун, менин күйөөм жаман, менин апам жаман, менин тигиним жаман, тигиним элдин баары жаман, мен эле жакшымын, мен эле байкуш кечке иштеп жүрөм, мени эч ким аябайт, мени эч ким баалабайт, мени эч ким сүйбөйт деп жашап жүргөн. Качан өзүм менен иштегенден кийин оказывается кептин баары менде турбайбы? Иштин кылыктын баарын кылып коюп, элдин баарын жаманаттап алып аткан турбаймынбы? Көрсө мен өзүм менен иштешем, анан иштесем, анан эл мени жакшы көрөт турбайбы? Мен өзүмдү жакшы көрсөм, анан күйөөм мени жакшы көрөт экен. Мен өзүмдү бааласам, анан мени башкалар баалайт турбайбы? Көрсөм, мен өзүмдү баалабай турбаймынбы деп, биринчи өзүмдөгү блокторду таап, аларды трансформация кылып иштеп, анан эл менен иштеп баштагам. Вот ошондой айымдарга именно талдоо чебери 60 000 сомдук аябай жакшы жардам берет. Өзү менен прям иштейм. Разборду толук кандуу үйрөнөт жана менин талдоо чебери курсума доступ алат. Сертификат берилбейт. И биздин ретритке келе алышат ал жактан, выпускнойго келе алат. Сурооңуздар болсо Саламатсызбы? бериңиздер. Да. Саламатсызбы? Затканже ошо 60 миңдик талдоо чеберине келип атпайбы? 60 миңгечи. Мгм. Ал точка өзүнө эле разбор жасай алат экен. Ошондо получается киши ала албайт экен да, 150 миңдиктей кылыпчы. Да, ала албайт. Эгерде сексуалитин окуса, кайра келип ошо 60 миңдикте сексуалитин окуса, киши ала алабы же ала албайбы? Ошону кандай кылып түшүндүрсөк болот? Мисалы кээ А, бирөө бар да, мгм. тренажердогулар талдоо чеберине келебиз деген жана мырза айымдарга окшогондор бар да. Алар ошо Ага. иштесек деген ойлор бар да, аларда максатчы. Мгм. Ошолор мисалы 60 миңдикти алып, анан кайра 150 миңдик сексуалитиге келгенде киши ала алабы же ала албайбы? Да, мисалы элзат 60 миңдикке келет дагы өзү менен иштейт. Күзгө чейин өзү менен иштей берет, разбор жасаганды толук кандуу үйрөнүп алат, иштей берет, сертификаты жок болсо деле өзү менен иштей берет, разборду толук жасай алат. Анан күздө боло турган сексуалитиге келет дагы, ал жактан биз академияга 150 миң сексуалитиге эч кандай 60 миң сомдук же башка деген жок. Сексуалитиде только через академию. Академиянын сабактарына доступ алат и 4 сертификат алгандан кийин, да, пожалуйста, иштей берет. Сексуалитиге келгенде 4 сертификат алат. Иштей берет. Значит, 60 миңге келип туруп, сексуалити келсе выгодно турбайбы да, получается? Да, эмнеге дегенде биз эмне үчүн 60 миң сомдукту чыгардык? Анткени көпчүлүгү биринчи келгенде өзү менен иштеш керек экен да. Себеби дегенде өзүндөгү блокторду жеңе албаган адам башкалар менен иштей албайт экен. Именно кээ бирки адамдар бар. Жок, мен уже бүт баарын түшүндүм. Мисалы трансформацияда окудум, тренажерде окудум, мен уже даярмын, сразу мастер разборов болуп кеткенге даярмын дегендер, пожалуйста, 150 миңдикке келип, сразу разбор кылып кетсе болот. Жок, мен түшүнбөй атам, мен дагы үйрөнөйүн, анан көрөйүн, мен биринчи өзүмдүн бойлумду табышым керек дегендер, да, алар талдоо чебери 60 миңдикке келип, өздөрү менен иштеп, анан күзгө чейин даярданып алып, анан сексуалити 150 миңдикке келип, ал жактан талдоо чебери, про, мастер про деген бизнес боюнча да аябай мындай чоң суммага чыга турган урөөн бар да. И myself сексуалитинин сертификаттарын алып, окуп, доступ берилет баардык сабактарга, анан мастер болуп иштей берсе болот. Значит, кийинки сексуалити күзгө экен, күздө башталат экен. Ошого чейин тигини окуса болот. Ошол сексуалитиге үлгүрүш үчүн азыр 60 миңдикке катышып окуп коюш керек. Анткени Сонун вариант. убакыттан уттурат. Да, эгерде азыр талдоо чебери мисалы 60 миңдикке же 150 миңдикке окубаса, анда күзүндө сексуалитиге катыша албайт. Талдоо чеберин окумайын, сексуалитиге окуй албайт. Жакшы вариант чыгып турду. Да. Жакшы. Ошо менден да кээ бир менеджер кыздар сурап калат да, мен сата албай жатам деп. Анан мен ошо кыздарга совет берет элем, өзүлөрү окуса, ошо даамын көрсө, ар бир нерсенин даамын көрсө, ошондой түшүндүрүп бере алат да. Мисалы даамын көрүш керек дейм да. Мисалы тамактын деле тузун даамын көрүш керек да, ошого жараша иш кылат да. Даамын. Жок эле дегенде, прям аябай өздөштүрүп, аябай прям продукцияны майын чыгарбаса дагы жок дегенде түшүнүк алыш керек. Эмне жөнүндө бул жакта? Мисалы, Да. биздин
Кээ бирки мобилографтар бар, кээ бирки менеджерлер бар да. Алар келип мындай сырттан мобилографтар көбүнчө эмне кылат? Сырттан эле тартып коет да, анан чыгарып коет да. А менеджерлер бар, просто эле сатып коет да, анан түшүнбөйт. Анан сабакка келип окуп, прям майын чыгарып, чайнап, даамын сезгенден кийин мен деген мунун даамын билбей эле сырттан эле карап жүргөн турбаймынбы? Менин оюм такыр башка болгон экен. Көрсө бул деген аябай прям маңызы бул жакта турбайбы деп түшүнүп, такыр башкача көз караштары өзгөргөн адамдар бар да. Тем более сиздер өзүңүздөр бул продукцияны сатып аткан товарыңыздар болгондон кийин, мисалы мен базарга барып, көбүнчө бул материал кандай деп сурайм да. Эгерде ал өзү ошол материалдын составын билбесе, синтетика же аябай качествосу жакшы же мондай деп. Мисалы бул деле синтетика, бул деле синтетика да. Эки кофта бирдей эле, бирөөнүн баасы кымбат, бирөөнүн баасы арзан. А мен айтам да, зачем мен бул экөөнүн баасы айырбасы модели деле баары окшош экен. Зачем мага? Мен андан көрө арзанын алганым бар да дегенде айтат да ал. Бул материалды аласың да, ошондой эле кофта, ошондой эле бир кийгенге болот, бирок бир жуугандан кийин кирип кетет. Көпкө кие албайсың. А бул кофтаны канча жуусаң деле составында бул бар. Канча жуусаң деле кирбейт, үтүктөсөң деле эчтеке болбойт. Жуусаң эчтеке болбойт деп сатканда мен эмнесин алам? Мейли кымбат болсо, бул 1000 сом экен, бул 2000 сом экен. Мейли ошо 2000 сомдукту алайын дейм дагы, мен көпкө чейин чыдаган кийимди алам да, мага бири жөн эле 1000 сомду бир кийип туруп анан кийин ыргытып ийгем, мне же жалко. Ошол сыяктуу эле түшүндүрсөңөр болот. Сиз эгерде тренажер курсуна келсеңиз, ал жакта мини разбор, мини диагностиканы гана үйрөнөсүз. А тренажерду сиз өз алдыңызча иштейсиз. А талдоо чеберинде сиз прям ар бир мен именно сырдуу диагностика деп буюрса, кийим келе жаткан 29 бул боюнча да сиздерге кайрылышат. 29 апрелде сырдуу диагностика деп 3 сааттык диагностика разборлорду сабак кылып тартабыз. Диагностика деген эмне, аны кандай жасалат, ал кандай жасалат, разбор деген кандай, ал кандай жасалат, кандай мисалы ден соолукка келгенде кандай көйгөйлөр чечилет, мамиле боюнча кантип иштеш керек, ушулар боюнча биз сырдуу диагностика деген айтып атпайбызбы, көптөн бери айтып атабызго, ошонун сабактарын сиздерге беребиз. И ошол сабактарды дагы өзүңүздөр бир сыйра көрүп түшүнүп алыңыздар. Мен кундузга айтам, болушучу ошол жака кыздарга доступ бергиле, себеби өзүңөр түшүнүшүңөр керек. Силер аябай көңүл буруп, маани берсеңер түшүнө аласыңар. Себеби дегенде биз ойлойбуз, менин жолдошум менен болгон мамилени мен кантип оңдошум керек, мен жанталашып иштешим керек, тынбай үй жыйнашым керек, тамакты прям идеальный болушум керек. Да, идеальный аял болушубуз керек, тамакты беришибиз керек, кийимин карашыбыз керек. Бирок ошентсек дагы жакпай аткан айымдар көппүз да күйөөбүзгө эмне кылсак деле билин, башыбыз менен жер казып атсак деле же балаңа жакпайсың, же кайненеңе жакпайсың, же күйөөңө жакпайсың. Эмне кылганда жагам дейбиз да. Анын көйгөйү каякта жатат? Биз ошону прям диагностикадан карап көрсө, мен үйдө канча аракет кылсам деле, канча жакшы окусам деле, канча жумуш кылсам деле, мени эч ким мактаган эмес турбайбы? Менин программам ошол жактан келген турбайбы? Мен көрсө андай мени мактайт деген, мен мындайча айтканда, сүйүүсүн алыш үчүн ожидание менен жасайт турбаймынбы деп туруп анан болду ошол бала чактан таап туруп анан ошо негизги түпкү тамыры менен иштеш керек деп түшүнүп аласыңар дагы. Адам айтып атканда эле, көрдүңүзбү, сиздин болуңуз деген. Мисалы сиздерге айтып атканда да, ушинтип айтсам, мисалы, күйөөм сыйлабайт, сүйбөйт, баалабайт, кайненем тигиндей дегенде эле сразу эле эстеп көрүңүзчү, биздин методика именно ошол сиздин көйгөйүңүздүн тамыры менен иштейт. Бала чагыңызды эстеңизчи, сизди ким баалаган эмес, ким сүйгөн эмес дегенде алар, ой, менин апам укмуш болгон, атам укмуш болгон дей беришет. А на самом деле издеп келгенде какой-то бир момент болсо деле аябай күтүп, мисалы үйдү сонун, мисалы менин жашоомдо кандай болгон, көп ожидание болгон менде да, ата энемдин көп мактоосун күткөнмүн. Мисалы бир жолу менин атам неме деди да, сочинение 11 классымда сочинение жазабыз го биз баарыбыз тең 11 класста бүтүп атканда сочинение жазганбыз да, эсиңиздерде барбы? Мен канча тетрадты толтура жана Каныбек, тоо арасында, эмне деген бүт бардык китептерди окуп, кайра ошону сочинение кылып жазып чыккам да. И анан ушундай сыймыктануу менен азыр атам мени мактайт, о, менин кызым деп айтат деп туруп
Öyle прям ушунчалык сыймыктануу менен деп жана тетрадтарымды көтөрүп алып атама алып келдим да. Атам, караңызчы, мен ушунча сочинение китептердин баарын окуп, анан сочинение жаздым деп менин күткөнүм мактоо болгон да. О, менин кызым деп айтканда, атам жана тетрадты ачып карап туруп, о, молодец дегендин ордуна карап туруп, эмне деген почерк менен жазгансың? Почеркиң эмне деп айткан да. Я этого не ожидала. 11 мен эмне деп капа болгом? 11 жыл менин почеркимди карабай каякта жүрдүң эле? Эмне үчүн менин почеркимди 11 жыл карабай, 11 жылдан кийин карап туруп претензия кыласыз? Деп туруп мен вообще эчтеке кылгым келбей калган. Даже сочинение, эчтеке кылгым келген эмес. Эмнеге? Анткени мен күткөн нерсени ала алган эмесмин. Анын ордуна мен эмне алдым? Боль алгам. И бир эле учур постоянно күндө эле урушуп, күндө эле ура бергенден эмес, бир эле кандайдыр бир ситуацияда мага больно болду, всё, ошол боль калып калат дагы. И менин жашоомо ошондой адамдар келе берет. Мени баалабайт, мен жанагынтип китептерди окуп, сочинение кылгандай эле, жазгандай эле, эмне кылсам деле, башым менен жер казсам деле, кечкурун үйгө келем, чарчап келем, мени баалайт азыр. О, Азаматсың, иштеп келдиң, молодец, кел, чай ичип та деп айтат дейм. А келсем, каякта жүрөсүң, эмне кылып жүрөсүң? Үйдү ойлонбойсуңбу деп айтат, мисалы да. Эмнени кыйратып койдуң деп. А мен эмнеге? Анткени менин программам бар бул жакта. Сен эмнени кыйратып койдуң? Почеркиңди оңдобойсуңбу деген боль бар. Адамдар мага ошол больду көрсөтөт. Сенин болуң бар, мисалы менин жолдошум же менин чөйрөмдөгү адамдар. Сенин ошол болуң бар, ошол болуң менен иштешиң керек деп алар мага жардам берет. Мен ошол боль менен иштегенден кийин бул жактагы ошол учурдагы менин болум чыгып, сиз ушинткенсиз ата, мынткенсиз деп мени трансформация кылгандан кийин болду, мага ал адамдар менин болумду көрсөтпөй алат. Анткени мен болумду эмне кылдым? Чыгарып салдым. Вот ушундай адамдарга жардам беришиңер керек. Бул элестетки адам менен сүйлөшүп атып эле адамды диагностика кылып койсо болот. Ал үчүн, конечно, барыңар тең жок дегенде трансформацияны, жок эле дегенде трансформацияны окушуңар керек. Ладно, YouTube'ду көргүлө. Ошон үчүн эгерде сата албасаңар кыздар, кураторлорго жөнөткүлө. Кызганбагыла. Бергиле. Силер кураторго 1 клиент берсеңер, Кудайым силерге 10 клиент жөнөтөт. Ишенесиңерби? Талашпагыла клиенттерди. Кудайым буйруган клиентке барат. Буйруган клиенттерге сатасыңар. Мен бул клиентти көндүрдүм эле, сата албай койдум, жоготтум дегенден көрө, мен сиздерге жардам берем, ушул сурооңузга сизге ушул менеджер жардам берет дегиле дагы, кыздар, мен клиентке жардам бере албай атам, болууну таппай атам, мага отказ кылып койду. Ушундай суроосу бар эле деп туруп, контакты, телефонун, суроосун жөнөтүсүңер, менеджерлер, биздин кураторлор, алар иштеп жүргөн кыздар, диагностика кылып, өздөрү менен иштеп, диагностика кыла ала турган кыздар, алар сразу эле тиги клиенттин болуун табат дагы и курска оңой көндүрө алышат. Кызганбагыла эч качан. Силер айтып атпаймынбы, бирөөгө бергенден кызганып, өзүңөрдүн жолуңарды табасыңар. И жүрөгүңөрдөн чыгарып бере турган болсоңор, силерге ошондой эле клиенттен Кудайым берет. Келет адамдар. И 1-2 сөзүңөр менен эле алар сразу ойлонбой эле эжелетип сурап, болуну айтып, ызылдатпай эле всё алам деп эле сатып алат. Себеби эмнеге? Анткени силер жүрөгүңөр ачык. Силер дүйнөгө берип атасыңар, и дүйнө силерге берет. Хорошо? Да, сурооңор болсо бергиле, микрофондорду күйгүзүп. Жана күйөө боюнча айтам да. Күйөө боюнча мен деле кандай положенияда келдим, азыр кандай положенияга чыктым. Да, күйөөң сенин күзгүң. Да, мен экөөбүз тынч отуруп даже чай иче алчу эмеспиз да. Урушуп эле. Азыр өлө сонун, аябай ыраазымын. Прям жашоо чындап кайф экенин түшүндүм да. Да, чындыгында кыздар, бул жерде болгону силерге маалымат, билим керек. Эгерде чындыгында ниетиңер болсо, мен көпкө чейин сатуу болом, сатуу менеджери болуп иштейм, Кундуз айымдын командасында болом, Ызаткан айымдын командасында болом. Бир эле командада болуу максат болбош керек да. Эптеп эле Кундуз айымдын, эптеп эле Ызаткандын жанында жүрүш керек эмес. Силер эгерде максатыңар болсо, ийиттак эле жүрөсүңөр. Кудайым силерге бере турган жолду, каалаган жолуңарды моундай себепкер кылып эле бирөөбүздү же Кундузду, же мени, же башка менеджерлерди себепкер кылып эле кошо берет. Эң башкысы, мен ошол нерседен эмне алам? Мен ушул адамдарга жардам берем биринчи кезекте да, өзүмдүн максаттарым
максаттарыма жетем. Мен мынчасам только силердин максатыңар бир гана акча болбош керек. Силердин максатыңар өзүңөргө жардам берүү биринчи кезекте. Себеби дегенде мисалы 20 миңге, 10 миңге, 30 миңге, 50 миңге бизде менеджерлерди билесиңер 100 миң, 200 миң сомго чейин акча тапкан кураторлор бар сатуудан, сопровождениядан. Эмнеге анткени алар жүрөгү менен элге жардам берет. Элин айымды билесиңер да, 200 миңге чейин ал биринчи кезекте элге жүрөгү менен жардам берет. Биринчи кезекте жүрөгүңөрдү ачкыла, элге бергиле, эл силерге келе берет. Анан бул жакта толтура блог болсо кымбат, кабыл албайт, түшүнбөйт, адамдар мындай, тигиндей десеңер, ал силердин блогуңар, алардыкы эмес, силердики. Ал үчүн, конечно, силерге билим керек. Анда, конечно, эгерде ошондой ниетим мен прям өссөм ушул жактан өнөм десеңер, анда билим алгыла, окугула, өзүңөрдөн акча аябагыла. Мен өзүм дагы чындыгында талдоо чеберине келгенде, мага окшогон клиенттер келет да. 150 миң сом дегенде мен үчүн кымбат болгон. Чындыгында мен үчүн деле. Бирок ошол эле учурда мен ал кезде менин бизнесим болгон. Бизнесим меники 100 миң сомдук эмес, меники бир нече миллиондогон бизнестерди алып баргам. Бирок өзүм үчүн 150 миң сом жалко болгон. Айткам, блин, 150 миң сомго, андан көрө рассрочка алам дегенмин дагы. Тинькофф менин паспортум, гражданством российскийда бар. Тинькофф алгам. Микрофон кыздар. Деп туруп, рассрочкага алгам. Рассрочкага алып туруп окугандан кийин анан мен түшүнгөм. Койкой, бул жерде көп нерсе бар турбайбы деп туруп анан дароо сексуалитини наличкага сатып алгам. Уже талдоодон трансформация болдум да. Өзүмө сүйүп баштадым, өзүмө уруксат берип баштагандан кийин анан дароо эле кийинки айда сразу башталган сексуалити. Анан сексуалитини сатып алгам. Ошондон кийин резко прям ар тараптан кеткем. Мамиле. Сексуалити десе көбү ойлойт да, бул аялдын менен эркектин төшөктө жатканы. Нет. Жанагы сексуальный курстар бар го, мындай эмне деп коет эле. Не курс деп коет эле бир нерсе. Нет, бул ал жөнүндө эмес, кыздар. Бул биздин энергиябыз жөнүндө, аялдык энергия жөнүндө. Аялдык энергия бул дүйнөнү башкарган энергия, ишенесиңерби? Биз энергиябыз менен эркекти да башкарып коебуз. Басып да коебуз эркекти, чыгарып да, көкөлөтүп да алабыз. Бизде бардык нерсе, бизде. Эмне үчүн эркегим акча таппайт? Анткени биз аялдар сексуалдык энергия бербейбиз. Эмнеге бербейбиз? Анткени кайсы бир учурда апам мени өлүңдү көрөйүн, балдар менен сүйлөшпө дегенде, всё, мен балдар менен сүйлөшпөшүм керек, мен балдарга эчтеке бербешим керек. Же жашообузда кандайдыр бир тыюулар болгон, же бир нерсени укканбыз. Бала чакта толтура блогторду берилген бизде. Толтура нерсени көргөнбүз. Атабыз менен апабыздын ортосундагы мамилени көргөнбүз. Эркектер жакшы эмес деген бойлорду алганбыз. Же зордуктоолор болгон. Толтура блогтор бар. Ошонун блогтордун бардыгын алгандан кийин анан бул жакта кайнап жаткан бриллиант, прям укмуш, баалуу дүйнөдөгү бир дагы нерсеге тең келбеген аялдык энергия деген энергия чыгып баштайт. Ошондон анан вау! Жашоо деген бул башка турбайбы деп көрүп баштайсың. Сексуалдык энергия бул рахат, жашоонун рахаты, удовольствие от жизни, сүйүү деген нерселер бар. Ошол жакта кептин баары. Түшүндүкпү? Ал үчүн, конечно, өзүңөр окушуңар керек. Ал бир гана силердин максатыңардан, силердин каалооңордон көз каранды. Сурооңарды бергиле кыздар, микрофонду күйгүз. Саламатсыз аткан айым эже. Саламатчылык. Сомдук талдоо чеберинде сабактар канчага доступка берилет? 2 ай бою сабак болот да. Талдоо чебери экөөндө тең 2 ай бою сабак болот. 2 айдан кийин 1 жылга доступ берилет. Дагы
Саламатчылык. Менде могу трансформация курсуна эле каттап атканда 1 айым чыкканда сиздин курстарыңызды трансформацияны 3 жолу, тренажерду 1 жолу окупту да. Анан келиңиз талдоо чеберине десем эле тиги азыр акчам жок, андай эмес деп эле неметип кетет да. Бирок сиздин разборлоруңузду, сиздин немелериңизди бүт неме кылыптыр да, уже билет экен да. Анан талдоо чеберин уже келиңиз, сиз уже немеге даяр экенсиз десем эле такыр эле болбой атат да. Аны кандай кылып алып келиш керек? Максат эмне? Анын максаты неме экен, 150 миңге доходумду көтөрмөкмүн дейт да, өзү салонный бизнесте иштейт экен. Вот. Адамдын максатынан анан болунан алышыбыз керек да, биз ошол жактан табышыбыз керек. Эгерде 150 миң сомдук азыркы учурда кирешеси кандай экен? Азыркы учурда кирешесин айткан жок, анысын неметип сураган эмесмин да, бирок мен немеге, эмне үчүн ошо талоого неметип атасыз десем, ошо 150 миңге чейин мен немемди көтөрмөкмүн дейт да. Доходумду көтөрөт элем, мага ошондой акча керек. Бирок ошол акчага келбейсизби анда талдоо чеберине десем, жок, анда доходум жетпей атат деп анан өткөндө сиз неме Инстаграмдан разбор кылдыңыз го. Назгүл айым деп сиз чакыргансыз, анан такыр мындай прямойго кире албай койду да. Кире албай атам деп мага кайра жазат. Анан тигини басыңыз кириңиз десем, тиги кире албай койду да такыр. Анан кайра кире албай Эгерде талдоо чеберине келип өзүнүн бизнесин көтөрөм дей турган болсо, анда талдоо чеберине 60 миң сомдукка келсе болот. Бирок бизнесин көтөрөм деген айымдарга азыркы потокко келиш керек. Себеби дегенде азыркы потокто бизнес сабак берилет. Кийинки потоктордо уже бизнес берилбейт, бирок чоң акчага чыгуу боюнча мастер про деген бар, ошол берилет да. Анда, конечно, эгерде бизнесин көтөрөм десе 150 миң сомдукка эле келгени жакшы. Эгерде өзүмдүн болум бар, карызым бар, өзүм менен иштешим керек, акча блокторум бар дей турган болсо, анда 60 миң сомдукка келсин. Бирок бизнес эмнеге ал айымдын айтып атканы туура. 150 миң сомду дүйнөгө берсе, дүйнө ага 150 миң сом эмес, 300, 400, 500 миң сом берет. Себеби дегенде бизнес бар, эң башкысы бизнес бар. Эмне тоскоолдук болуп атканын билгиңиз келсе, эртең түз эфирге консультацияга келсин. 29-унда дагы келсин, ал жактан дагы сырдуу диагностикага мисалы неме болуп катышса болот, катышуучу болуп, эгерде өзүнүн бойлун сыртка чыгарганга даяр болсо. Санкт-Петербургда экен өзү. Анда эртеңки консультацияга кечки саат 7-де келсе болот. Жаткан эженин диагностика алыңыз десеңер болот. Же кураторлордон диагностика алыңыз, эмне тоскоол болуп атат, эмне үчүн демек ал айым өзүнө каалап атат, бирок өзүнө уруксат бере албай жатат да. Өзүнө уруксат бере албай жатат, эмне тоскоол болуп жатат, ошол боюнча диагностикага барсаңыз болот десеңер болот. Элнай айым менен да иштешет экен. Ошол эле учурда мен менен да сүйлөшүп атат. Ошентип атат да, анан бирок сиздин курсуңузга попадать эте албай атат такыр. Өткөндө болсо неме трансформацияга кирем деп атты эле, анан туруп эле отмен кылып салган да бүт. Бирок аны Эртеңки консультацияга чакырсаңар болот. Эртең заткан айым именно талдоо чебери, сексуалитиге катышуучу келем дегендерге түз эфирден суроо жооп кылат жана диагностика кылат, келип катышыңыз дегиле. Хорошо, рахмат. Талдоо чебери боюнча дагы кандай суроолор бар? Сексуалити боюнча. Заткан айым ошондо талдоо чеберинен кийин сексуалити, андан кийин амбассадор курсу, Талдоо чеберинен сексуалитиге келбей туруп деле талдоо чеберин өткөндөн кийин амбассадорго келсе болот. Эмнеге? Анткени талдоо чеберин түшүнгөн адам амбассадордогу бардык нерсени түшүнөт. Эң негизги фундамент бул талдоо чебери. Талдоо чеберин билген адам бизнеске да разбор кылат, сексуалити боюнча да оңой алып кете алат да, уже фундаменти бар, ал адам оңой көтөрүлүп кете алат. Анан жок, мен деген бардыгын майдалап, чүйдө эле окуп анан келем десе, да, пожалуйста, сексуалитиге келе берсе болот. И анан уже сексуалитине өттүм деген адамдар, да, алар амбассадорго келсе болот. Дагы сурооңор болсо бергиле айымдар.
менен байланышып атканда кандай болдорду, кандай суроолорду айтып атат, эмне деп жооп бере албай атасыздар, эмне деп отказ, кандай отказдарды алып атасыңар? Көп учурда отказ аласыңар силер. Анан Сиздердин негизги жумушуңуздар именно ошол отказ менен иштөө да. Саламатсызбы, Менде Заткан айым? Да, Курманжан айым. Жакшысызбы? Менде бир кыргыр, даже эко талдоо чеберин окугум келет, бирок азыр эмес деп атат да. Качан? Кийинкисине катышам, азыр эмес дейт. Мен кийинкисинде мындай баа болбойт деп баягы каршылыктарын да жапканча айтып берсем, хорошо ойлоном, бирок сөзсүз мунусунда келе албайм, ачыгын айтып атам деп айтып атышат да. Да, именно ошол азыр келе албайм, көпчүлүгү эле акчага такала беришет. Биринчиден бул Курманжан өзүңөрдүн блогуңар 150 000 сомдук оңой кымбат дейсиңер да, бул биринчиден. Экинчиден айтышыңар керек, биринчи акчам болсо анан кийин муну кылам дей беребиз го, нет. Менин каалоом болсо, анан менин каалоомо акча келет. Менин каалоомо анан энергия бөлүнөт да. Эгерде мен каалабасам бир нерсени, менин мээм энергия бөлүп бербейт. Мисалы балдарыбыз бизге келип туруп, апа мен эшиктен магазинден конфет алгым келип атат десе, анан беребиз акча да. Эгерде конфет албай эле жөн акча берчи десе, эмне керек сен деп сурайбыз да. Ошол сыяктуу мээ дагы бизден сурайт биринчи, сага эмне керек акча деп. Анан биринчи акчам болсун, анан кийин конфетке барам десек, нет, ал болбойт. Биринчи кезекте максатыңыз болуш керек. Сиздин эмне максатыңыз бар? Ошол максаттарыңызга акча келгенин билесизби? Эгерде трансформация, тренажер курсун окуган адамдар түшүнөт сразу элечи. Өзүңүз билесиз, сиздин максатыңызга бөлүнөт. Да, конечно, сиз талдоо чеберине 1 жылдайын окусаңыз болот, 5 жылдайын, 10 жылдайын окусаңыз болот. Мисалы, биздин талдоо чебери курсуна келем деп 2 жыл, 3 жыл бою ойлонгон адамдар бар. Бирок келгенден кийин алар эмне деп өкүнүшөт? Биринчи кезекте эле убакытты уттурган турбаймынбы деп өкүнөт. Тем более азыркы учурда түрдүү өзгөрүүлөр болуп кетиши мүмкүн. Биз күзүндө точно талдоо чеберин бере алабызбы? Же бере албайбызбы? Аны эч ким айта албайт. Эртең эмне болот, биз эчтекени билбейбиз. Айта албайбыз, аны бир гана Кудай билет. Баягы неме деген бар го, человек предполагает, Бог располагает. Кудайым кандай кылып эртеңки күнүбүзгө эмне деп айтат, биз аны айта албайбыз. Ошон үчүн бүгүнкү мүмкүнчүлүктү бүгүн эле колдонгон жакшы. Тем более рассрочка берилет, да? Внутренне, то есть өзүбүз биз менен рассрочка кылса болот, М+ менен рассрочка кылса болот, да? Тем более ал жакта проценти көп деле эмес, бир 5000 ушундай эле экен. Зато жашоосунда канча нерсе менен иштеп алат. Жарым жылдан кийин, мисалы азыркы келе жаткан результаттарын жарым жылдан кийин алган жакшыбы, же азыр алган жакшыбы? Балким мисалы 100 000 чыгам десе, да? 150 000 чыгам деген айым мисалы Айнур айымдын клиенти айтып атат да, мен 150 000 чыгам деп. Азыркы талдоо чеберине келсе, 1 айдан кийин 150 000 чыкса, например, 6 айдан кийин ал айым уже канчага чыгат? 500 000 чыга алат. Мисалы, менин бизнес именно талдоо чеберинде берилген бизнес сабакка Азиз айымды билесиздер да? Келди. Ал айтты, менин деди акчам жок деди. Бирок Заткан айым, мен сиз менен иштегенди каалайм деди. Айттым, менин сабагым жеке иштешүү, анда 600 000 эле, азыр 1 миллион. 600 000 сом турат. Сиз 600 000 төлөгөнгө даярсызбы десем, ал айтты. Заткан айым, мен Wildberries'тен 30 миллионго чыккым келет. Ошол 30 миллионго чыгыш үчүн мен сизге кандай сумманы бергенге да даярмын. Мен адамдын даяр экенин көрүп туруп, хорошо дедим. Акчаңыз жок болсо дагы, сиз эң башкысы 30 миллионго чыгам деп атасыз, да, пожалуйста, келиңиз деп. Экөөбүз иштеп баштагандан кийин элестеткиле. Хочу деди, мына бүгүн баштады, чөнтөгүндө айтып атпаймынбы, 600 000 сом эмес, 60 000 сому да жок. Мында чыгара берсең канча ошончо. Келди, экөөбүз иштеп баштады. 1 айдан кийин миллионго чыкты. Ал кезде Wildberries 37 000 эле сом болгон. Бул реалдуу немеден алынган да, окуядан эле алынган. 37 000 2 жыл бою иштеп 37 000 соода кылган Wildberries 1 айдын ичинде миллионго чыкты. Мага соодасы болгон сайын 100 000ден 50 000 сомдон бөлүп 600 000 сомду берип
бүткөндөн кийин 8 айдан кийин Азиз айым 30 миллион продажа кылды. А 30 миллиондун пайдасы мейли 20% расход жак бияктан алганда канча сом иштеди? 8 айдын ичинде Азиз айым 6 миллион иштеди. Эми элестеткиле. Эгерде Азиз айым жок, мен акчам жок, акчам болгондо барам сизге десе, 1 жылдан кийин келсе, ошол 30 миллион боло эле. 30 миллион эмес, 30 миң сомго даже чыкмак эмес. Ал келген сайын биз эмне менен иштедик? Чоң ошол 30 миллионго тоскоол болгон блоктор менен иштедик. Эмне үчүн тез көтөрүлдү? Айтып атпаймынбы? Разбор максатка койгон жолду кыскартат, узун жолду кыскартат. Ал 30 миллионго чыгышы мүмкүн эле 10 жылдан кийин. А бул жака келгенден кийин 8 айдын ичинде чыгып атпайбы элестеткиле. Именно методикага ишенип көзү жеткенден кийин азыркы учурда өзү дагы башкаларга берип баштады. Азыркы учурда амбассадор Азиз айым. И Вайлберсинди алып барат, и өзү дагы психологияда бизнес боюнча. Ар бир адамдын өзүнүн максатынан гана көз каранды кыздар. Ошон үчүн айтышыңар керек, максатыңыз эмне? Сиз ошол максатыңызды 1 жылдан алганыңыз жакшы же 1 айдан алганыңыз жакшы? 10 жылдан алганыңыз жакшы же 1 жылдан алганыңыз жакшы? Да, биз, конечно, талдоо чеберине келгенде сен 1 айдан кийин үй аласың деп эч ким айтпайт. Балким ал 1 жылдан алышы мүмкүн. Ал 2 жылдан алышы мүмкүн. Но өмүр бою эчтеге жок жашагандан көрөк, же өмүр бою карыз болуп жашагандан көрөк, ошол программалар менен иштеп бүгүн результат алган жакшы. Ал бир гана адамдын өзүнүн максатынан. Аха. Дагы бир суроо, менде тренажердогу лидтерим болсо, маалыматты алып, толук эле сүйлөшүп, каршылыктарын деле жапкандан кийин жок болуп кетип атат да. Реквизит алат, бирок жок болуп кетип атат. Кайра мен байланышка чыкканда жообу жок, же албай коюп атат. Бул дагы менден болобу же кандай болуп калат? Да, бул өзүңөрдүн да блогуңардан эгерде ушундай жооп бербеген клиенттер болсо, кыздар, желательно тренажерду ким жеткире алат? Тренажерду окуган адамдар жеткире алат. Ошол тренажерду окуган адамдарга бергиле клиенттер. Алар адамдардын блогторун табат. Эмне үчүн жооп бербей атат? Анын блогу каякта? Ал чындап келгенде ал силерден качкан жок. Ал эртеңки күндөгү мээси, жашоосунун результатынан. Мен деген азыр минуста жүрөм, карызда ага көнүп калгам. Эртең миллион таап баштасамчы? Мен деген миллион таап баштасам, күйөөмдү тоготпой калам, адамдарды тоготпой калам, туугандардан алыспап кетем деген страх, корку бар. Ошол тоскоол болот дагы. Силерди көргүсү келбейт, бизди уккусу келбейт, мени вообще көргүсү келбейт. Ал ошол адамдын тоскоолдугу биздики дагы. Анда акчага болгон тоскоолдук өзүмдө да бар окшойт да. Мисалы мен чындап келсе, жолдошумду, эгер жолдошум бай болуп кетсе, ол ойноп кетет деген ой бар да мендечи. Өзбектер байыса тамса алат, кыргыз байыса катын алат деген сыңар коркунуч. Ошол программаны жок кылышыңар керек да. Ошол программалар менен биринчи кезекте өзүңөр иштешиңер керек. Рахмат чоң. Талдоо чеберин түшүндүңөр кыздар да? 2 тарифти түшүндүңөр, 60 миң сомдук түшүндүңөрбү? Именно талдоо чебери 2 тариф боюнча кандай сурооңор бар? Тартынбагыла, сурооңорду бергиле. 60 миң сомдукта да бир жолу кайталам, сертификат жок. Бирок адам өзү менен өзү толук кандуу талдоо чебери болуп, өзү менен, балдары менен, үй бүлөсү менен иштей алат. Группанын ичинде бири-бирине разбор кыла алышат. Бирок элге разбор кылып, Инстаграмга чыгып, башкаларга разбор сата албайт. Ал эми талдоо чеберинде бир гана менин сабактарым, менин талдоо чебери деген сабагым бар. Ал жакта разборду кантип жасаш керек, кандай кылыш керек, бүт бар берилген. Кантип мастер болуш керек, кандай бүт сабактар берилет. Ага доступ берилет 1 жылга. Ал эми талдоо чеберинде келсе 150 миң сомдукка. Ал жакта да биз 1 жылга доступ берилет и как положено, биринчи, экинчи сабактан баштап уже мен айтам, давай диагностика кылгыла. Биринчи кезекте мен аларга разбор кылып берем.
150 миңдиктен мен биринчи өзүм разбор кылып берем, андан кийин алардан талап кылып баштайм. Давай диагностика жаса. Давай разбор кыл деп мен өзүм карап турам дагы кыздарды бири-бирине разбор жасатам. Мисалы биздин азыркы талдоо чеберик курсундагы кыздардын разбор жасаганын карап мен өзүм ушунчалык суктанам. Малатсы. Карагыла, бир эле менин максатым бир эле мен жасаш эмес. Ар бир айым ушу мен жасаган нерсени ар бир айым билип алса. Конечно, мен бекер үйрөтө албайм. Анткени менин ар бир сабагым, ар бир сүйлөгөн сөзүм бул эмне? Энергия. Убакыт. Мына мен азыр 1 сааттан бери отурам, мен 1 сааттын ичинде башка нерсе кылсам болот. А бул 1 саатымды мен бул жака арнап атам. Мен өмүрүмдү арнап атам. А өмүр бул эмне? Энергия, бул акча. Время деген кинону көрдүңөр беле? Ар бир нерсеге биз времябыз менен төлөйбүз. Это деньги. Энергия. Мына бир суроо берсеңби, мына биз азыр талдоо чебери деп сатып атабыз го 150 миң сом деп. Анан мен кечирээк кирип калдым, 60 каяктан болуп калды? Эки тариф чыгардык. 60 миң сомдук жана 150 миң сомдук деп. Сабакты Линктерге азыркы записти сатабыз башынан баштап көрүңүз. Хорошо? Ошон үчүн убагында кириш керек. Так, записти көрөсүздөр, жана макет жөнөтүлөт, видео да жөнөтүлөт, и голосовой дагы жөнөтүлөт. Кайра кайталанма суроолор башталды да. Кечигип келгендер үчүн да, записти кайра ссылкасынан жөнөтүлөт. Эки тариф, эки жака кагаз ручка алабыз дагы, эки тарапка жазабыз. Давайте. Биринчи тариф өзүм үчүн, без сертификата. Келиңиздер. Мен уже бияка даярдап койдум. Так. Аз мен жөнөтөм. Организатор кылып коесузбу мени? Бир суроо берип коеюнчу, мына эме азыр биз талдоо чеберин 150 миң сом деп сатып атпайлыкпы? Негизи сатып аттык го, 1-майда башталат деп. Анан кошумча дагы 60 миңдик дагы кирди деп сатабызбы ошондо? Ликтерге сатабызбы негизи муну? Жазасыз, бизде дополнительный тариф пайда болду. Классно, у нас без сертификата, без сертификата. Сертификаты жок, өзүңүз үчүн жаңы эксклюзивдүү тариф пайда болду деп туруп, Заткан Жусупованын видеосун азыр салам группага, жана тарифти саласыз жана түшүндүрөсүз. Дагы да түшүнгүсү келсе, эртең Zoom жолугушу болот. Эртең саат 7-де баардык адамдарды алып келсеңиздер болот. Жана 29-унда биз өзүбүз Бишкекте жолугушу кылабыз, жандуу жолугушу. Ошол жака келип дагы именно только талдоо чеберине деген адамдарды чакырсаңыздар болот. Кто хочет научиться для себя разбору. Өзүм үчүн сертификат албайм, только Заткан Жусупованын талдоо чебери курсуна 1 жыл доступ, трансформацияны береке 1 жыл доступ, плюс сатуу СММ 1 жылга доступ, куратор менен разборлорду алам, өзүм алам, Заткан Жусупова менен жума сайын суроо жоопко калайм десе, вот 60 миңдик тариф. Дароо төлөсө 50 миң кылсаңыздар болот. А бирок международный сертификат аламын, международный английский сертификат аламын, Заткандан разбор аламын, өзүм дагы үйрөнөм, Заткандын өзүнөн үйрөнөм. Инна Тляшинованын 2 курсуна доступ алам. Дагы да ошол жакта приоритеттерди алам десе, аякта уже 4-5 курс доступ да. Анда 150 миңдик тариф. Жок, бөлүп төлөйм 1-июнга чейин 2 ай окусак 1 ай бөлүп төлөйм десе, анда 180 миң болуп калат да. Анан 100 миңди билесиздер, М-банк кэштүү менен рассрочка кылса болот. Калганын мисалы үчүн мына 50 миңди макул навстречу пойдем, 150 кылып санайлы, 1-май эмес, даже 10-майга чейин бөлүп төлөсө болот. Давайте сейчас разделим. Разделите, пожалуйста, да? Эки тарапка ак бумаганы бөлдүңөрбү? И ким чындап ниети менен иштейм дегендер, пожалуйста, ропторго жазып коюңуздар, потому что иштебей жөн эле жүргөндөрдү как бы өз алдыбызча эле. Какую бумагу? Дай бумагу! Так, вот. Пока макетке айлана элек, көзүңүз көрүп атасыздар, эки тарапка бөлдүк. Жазып атабыз, эки тарапка бөлдүк. Биринчиси өзүм үчүн деп жазыңыздар. Өзүм үчүн өзүмдүн болум бар. Мен кантип элдерге психолог болуп разборго чыгам, мен өзүм менен иштешим керек, дагы да терең билишим керек десе, өзүм үчүн сертификат кереги жок десе, вот как раз таки 60 миң сомдук тариф да. Булардын чаты отдельный болот. 2 ай окуйт дагы 1 жыл доступ. Дароо төлөйм десе 1-майга чейин 50 миң болот. Жок, рассрочка 1-июнга чейин десе 60 миң сом болот. Силер пока жаза бергиле, түшүнүп алгыла, потому что
клиенттер өзү билбейт экен менеджиңер эмне болуп атат дегендер бар. 1-июнга чейин рассрочка, 2 ай окуса 1 ай рассрочка бар. 3 ай 6 айга чейин рассрочка бар, билесиздер. Талдоо чебери 1 жылга доступ алат жана трансформация курсун 1 жылга доступ алат. Экинчи тариф, успеваем, да? Международный сертификат аламын. Международный сертификат менден эмес, Заткан эжеден эмес, именно Инна Тляшинова Международный академиядан сертификат алам дегендерге 2 ай обучение, 1 жыл доступ. Бул жакта уже полный спектр услуг. Бул жакта Заткан Жусуповадан разбор алат, плюс өзүнүн онлайн отуруп алып үйрөнөт. Бул жакта Инна Тляшинованын орус тилинде ушул науканы основатель этой науки, от основоположника этой науки Инна Тляшинова Международная академия разборов. Разборлорду элге тартуулаган ошондой чоң академиянын өзүнүн негиздейчүсүлөрүнөн мастер разборов курсун 1 жылга доступ и мастер бизнес разборов. Бизнес разборлорду да жаза алат. Бул жакта жүз ачык болот. Жашынып эч нерсе кылбайт, башкаларга разбор сата алат, каалайт, кылат, кармасы жок, сертификат алат, Инстаграмдан чыгабы, сатабы өзү билет. Түшүндүк, Талдоо чебери курсун 1 жылга доступ, трансформация курсун 1 жылга доступ алат. Кайра трансформацияны окуй бербейт. Анан 150 000 деген эмне? Эгерде арзан разбор издеп жүрсө, Заткан Жусупованыкы 200 000 кымбат болсо, 10 000, 15 000, 5 000 дейличи, мейли 5 000, 10 000, өмүр бою канча жолу барат разборго? Санасаңар, макул 2 жыл барсын дейли да. 5 000ден 10 000ден санаганда эле ошончо акчаларды коротот. Зато майдалап коротот да, полный. Бул то же самое, что вот я, например, күнүнө кофе ичсем 100 сом, 150 сом, 200 сом, 1 айда канча сом? А мен кофе машинка алсам 25 000ге канча деген акча үнөмдөйсүң дегенди билдирет, классно, да? Вот, 150 000 дароо төлөсө болот. Хорошо, в связи с майскими праздниками 10-уна чейин 50 000ди бөлүп төлөсө болот. 10 000, 20 000, 30 000, 100 000ди cash to you М плюс мен алса болот. Cash to you'дан 110 000 болуп калат 6 айга, М плюстан 105 000 болуп калат экен. Тиякта 5, тиякта 10% берет. А силер cash to you менен М плюстан оформление кылганды билесиңер да, cash to you'дан алам десе офиске жөнөтөсүңөр адресин берип. Паспорту менен, анан негизи эле сатуу менеджер ушул жактан шуулдап, шыпылдап кыйын болуш керек да. Бул тарапта кыйын болуш керек. Анан чындап эле ниетим бар, сатам дегендер бар болсо, жазгыла. Роптор силерге лид бербей, кандайдыр бир жалоба болсо, личкама жазыңыздар. Инстаграмдан жазыңыздар. Эгерде силер менен роптор иштебей жатса, же болбосо жооп бербей жатса, кандайдыр бир суроолоруңар бар болсо, мага личкама жазыңыздар. Дополнительно башка жумушка иштейм, башка командада иштегим келет дегендер да бар болсо, пожалуйста, жазгыла, вакансиялар бар тоже, хорошо? Андан кийинкиси, да, башка тарапта, если вы хотите, например, не курсы психологии продавать, а хотите, допустим, косметолога услуги продавать, еще и так далее, да, то есть ошондой разный эмелер бар. 150 дароо и рассрочка 1-июнга чейин десе 180 болот. Кандай суроолор бар, айымдар? Суроо барбы? Так, муну көрсөтүн. Так, дальше, второе. Так, талдоо. Кандай суроолор бар? Кандай суроолор бар? Түшүнүктүү болдубу талдоо чебери деген? Өзүңө өзүң психолог болуу, өзүңө өзүң разбор жасаганды үйрөнүү дегенди билдирет. Бул жакта жандуу выпускной 2 жолу ретритти жазбай калыптырмын, азыр жазам. Кстати, да, смотрите, последний раз ретритке барганда мне очень понравилось, телесный ретрит, очень много планов, да, об этом позже. Но хочу рассказать, что именно вот в этом потоке мы будем делать вот прям ушул нерсени. То есть, что это значит? Это значит, что эти ретрит подарок ала алат, да? Если они классные ученики, благодарные ученики, может быть, еще больше, еще и так далее, да? То есть все зависит от человека. Көрүнүп атабы силерге, айымдар, талдоо чебери, өзүм үчүн без сертификата деген макет жазып берем чуть позже. 2 ай плюс 1 жыл доступ. Жазып атабыз, Ретрит с ночевкой.
да, ночевка менен, если ночевка там күйөөсүнөн коркуп же күйөөсүм жата албайм десе, жатпай кете берсе болот, в принципе. Ретрит с ночевкой болот, ичинде практикалар. Эти практики пока не можем на люди показывать, но очень мощные практики, очень глубокие практики, да. Ретрит тодо болот. Көрүп атасыздарбы? Ретрит тодо болот. Тодо ретрит болот, и ретрит с ночевкой болот. Жума сайын куратор менен разборлор болот. Да, жума сайын кураторлор менен разборлор болот. Өзүм үчүн да мен жокмун. Бул жакта өздөрү менен иштейт, разборлорду алат кураторлордон. Талдоо чебери 1 жыл доступ алат, трансформация белекке 1 жыл доступ, фотосессия белекке 1 жыл доступ, мен сатуу менен СММди 1 жыл доступ алат. Жандуу разбор бул сатуу менен СММди 1 жыл доступ. Берсекпи заткан эже, же или не надо, они же не продают, Инстаграм не ведут. Не знаю. Ох, красотка, красавица. Дароо төлөп дать только СММ, больше ничего. Давайте СММ, да, тогда давайте просто сатуу берем СММ. Жандуу разбор 2 жолу деп жазып койдум. Жандуу разбор дегенде получается биринчи жолу особнякка келгенде жандуу биринчи мен 2 саат сабак өтөм. Биринчи фотосессия, андан кийин 2 саат сабак өтүп туруп, анан сиз жандуу разбор көрсөтөсүз, 3 саат, 4 саат, и дальше бир практика болот. Анан экинчи жолу особнякка с ночевкой келгенде, ал жакта глубокий практика болот, телесная практика болот. Биринчисинде да телесный практика болот, но экинчи уже особнякта болгон разбордо уже глубокий еще мощный болот, потому что өздөрү да даяр болуп калышат, да. И как раз таки, да, дароо төлөсө 50 000 сом, кыздар. Дароо төлөсө 1 майда башталат. Анан в связи с майскими праздниками, да, вы это можете не говорить клиенту, но я говорю вам, до 10-го можно дароо төлөсө 50 000 болуп считать этебиз. Если рассрочку хочу, 2 ай окуйт экенбиз, 1 ай бергилечи, бөлүп төлөйүн, 10 000 бронь кылып, жума сайын 10 000ден төлөйм десе, 1 июнга чейин болсо, анда жума сайын 10 000ден болуп калат, 10 000 бронь кылса 50 000 калабы? 1 июнга чейин ошондо жума сайын төлөп 60 000 болуп калат анда. А если дароо төлөсө, анда ушундай. Сертификат эч нерсе жок, пока билим алат. Анан ушул өзүм үчүн окуп алып туруп, дальше негизи сексуалитиге келсе болобу? Же кайра талдоону окуйбу? Сексуалитиге келсе болот, Сексуалитиге келсе болот, күзүндө. Күзүндө. Кстати, азыр окуп албайм, ля-ля трополя дегендер, девочки, заранее вам всем говорю. Июнь, июль, август талдоо чеберилер болбойт. Вот этих всех проектов талдоо чебери июнь, июль, август болбойт. Жандуу жолугушуулар жайында болбойт. Мен заткан эже айылга, там балдар менен айылга, нарынга, көлгө кетебиз да, айылда жүрөбүз. Бирок онлайн албетте иштей бересиңер. 1 июнда трансформация курсу башталат, ошону сатасыңар. Августта дагы там бир курс башталат, ошону сатасыңар, 1000 сомдук, 6000дик, 7000дик курстар сатылат. Но суть хочу сказать, что вот так вот. Да, пока по заткан эженин немелеринде, вот пока вот так. Анан караңыздар, күзүндө уже цена будет не ниже 180-200 тысяч, 150-180. Анан караңыздар, Заткан Жусупова билесиңер да, 20 000 долларга амбассадорлук, насаатчылык алган үчүн бизге официалдуу түрдө разрешение берилип атат. Анан бул амбассадорлук, насаатчылык бүтсө, балким ушул жылдын аягында бүтсө, уже ушул эле баа менен наставничество, талдоо чеберин окуйт, но уже мындай международный сертификаттарды ала албай калат. Хорошо? Бизде эле беришибиз мүмкүн, уже биздин сертификат болуп калышы мүмкүн. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн пока есть международный сертификат, это котируется, поэтому это в их интересах. Түшүндүк, Дальше. Эркектер келсе болот, нам нужны мужчины. Международный сертификат, полноценный тариф на международный сертификат Академии разборовтан алат. 2 ай окут, 1 жыл доступ. Жума сайын Заткан Жусупова менен разбор. А биякта болсо суроо жооп болчу. 60 000дикте суроо жооп. Эмне дейт? Өзүм үчүн тариф. Өзүм үчүн тариф мен окуйм, ниет кылдым, Мумин дейт. Окуңуз, пожалуйста. Дальше что? Международный сертификат. Можно выключить микрофон? Салтанат Кадыркулова дейт. Так, международный, полноценный 150 000дик тарифте эмне бар? Скриншот пишите лучше. Международный сертификат Академии разборов, 2 ай обучение, 1 жыл доступ. Жума сайын Заткан Жусупова менен разбор.
Не суроо жооп, өзүм деген. Уже разбор. Дальше, ретрит с ночевкой, ретрит тоодо. Жума сайын куратор менен разборлор болот. Бул жакта талдоо чебери 1 жыл, трансформация курсу 1 жыл, фотосессия Белеке, сатуу плюс СММ, мастер разборов Инна Тляшинова Белеке, мастер бизнес разборов Инна Тляшинова 1 жыл Белеке. Түшүнүк болдубу? Все, да? Есть вопросы? Нет вопросов? Суроо барбы? Суроо жок, да? Видео менен, нет, все понятно дейт. Видео менен тарифный макет жөнөтүлөт. Вот как раз таки талдоону каалап аткан айымдарга, да, можете в личку скинуть, отправить и так далее. По бонусам. Бонустар боюнча, самый интересный ваш вопрос. Бонустар талдоону кандай сатсаңар 150 миңдикте. Дал ошондой. То есть 3%. 60 миңге саттыңарбы 3%, 50 миңге саттыңарбы 3%, 150 миңге саттыңарбы 3%, 180 миңге рассрочка саттыңарбы 3%. То есть чем выше цена курса, ушундай болот да. Анан дальше тренажер боюнча, ар бир тренажердон силерге 1000 сомдон. Эртең как раз таки Zoom болот саат 7-де. Как раз каалоочулар бар болсо, жеке бизге өзүбүзгө жөнөтсөңүздөр болот. Даярдап, ссылка жөнөтүп, ал адамды звонить этип. Эртең Zoom'дан как раз өзүнүн суроосун бере алат. Эртең Zoom'да биз болобуз, ошо именно лидтериңер суроо берет. Силер бербейсиңер, лидтер берет. Лидтерди чакырасыңар, суроолоруңузду бериңиз, уялбаңыз деп суроолорго чакырсаңар болот. Как раз өзүнүн суроосун бере алат. Мисалы үчүн там 2 балам бар, ажыраштым, экинчи турмуш кургум келет, бактылуу жашагым келет деген суроосуна жоопту өзү ала алат. Там күтөрө албай атам или күйөөм изменяет деген суроолор бар болсо, ошого жооп ала алат. Эгерде жандуу биз менен жолугушууну каалашса, абсолютно бесплатно. Вторник 29-унда бизде эмне болот? 29-унда бизде жандуу жолугушуу болот. Ошол жакта келип 10 мүнөт же 15 мүнөт жеке жолугушуп суроо берсе болот. Талдоону окугум келип атат. Еще какие-то есть вопросы, пусть приходит и так далее, да, то есть проконсультируем лично даже по 10, по 15 минут, это 29-унда. 29-унда мой отельде 12-ден баштап 6-га чейин болот. Ошол жака кечикпей келсе болот. Андан сырткары ошол. Эгерде оор суроолор болсо, если вы не можете ответить, то кураторго берсеңер болот. Куратор можете передать, да? Кураторлорго берсеңер болот. Мен ропторго айтып койгом, да? Кандай эмне болот? Силер саткандан кийин кураторго бербейсиңер, ропко бересиңер. Роптор өздөрү беришет. Кайсы кураторго берет. Хорошо, девочки? Все, вроде бы вопросов нету. Если суроо жок болсо, анда барыңарга ыраазычылык. Азыр болсо макет видеолор жөнөтөм. Жана эртең саат 7-ге жанагы группада барсыңар да, талдоо чеберине консультация деген группа бар. Же болбосо личкасына ссылка алып жөнөтсөңүздөр болот. Все, вопросы есть? Вопросов нет. Все, можем завершать Zoom. Мага силер менден эмне керек болсо айткыла. Макет, видео барбы, өзү сүйлөгөн видео барбы, дагы программа барбы деп прям жазгыла чатка. Хорошо? Все, девочки, всем спасибо, всем пока.